Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Ньюту телеканалындагы дабагер берүүсү өз көрсөтүүлөрүн улантат. Аны мен Акылай Маратова алып барам. Бүгүнкү эфирде белгилүү невролог, терапевт Темирбек Бекбоев агай менен биргеликте четки нерв системасынын жабыркашы туурасында кеп кылган отурабыз. Андыктан биздин эфир менен бирге болууга чакырам. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар. Чатайын убактыңызды бөлүп эфирге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эфирден башталышында ушул четки нерв системасы туурасында айтып берсеңиз, бул четки нерв системасы кандай болуп бөлүнөт? Негизинен нерв системасы эки бөлүнөт да. Борбордук нерв системасы буга жүлүн, мээ анан жүлүн кирет. Анан четки нерв система ошо мээден чыккан, анан жүлүндөн чыккан нервтер. Булар кандай болуп бөлүнөт? Негизи булар дагы өз негизи экиге бөлүнөт. Черептин мозговой нерв деп коебуз, баш мээ нервтери 12 жуп. Бул башта мээден чыгат, баш сөөгү аркылуу. Анан кийин 31 нерв. Бул жүлүндөн чыгат. Бул жүлүн нервтери да. Биз бул соматикалык нерв деп коебуз булардычы. Денеге кетчү нервтер. Биздин баягы өзүңөр билесиңер, кыймыл аракеттин баары, тыштагы сезимдер бүт бар ушу нерв аркылуу. Борбордук нерв системалык контроль. Бул болсо баягы эми аткаруучу да. Биз баягы көрөбүз, билебиз, угабыз, иштейбиз деген бар ошо бүт. Ошон үчүн бизге кайрылгандардын баары ушу баягы четки нерв системасы жабыркаса, колу ооруп, буту ооруп, колу чымырап ушинтип келишет. Дароо ушул колу бутка таасир береби? Колу буттун нервтери. Мээден чыккан нервтердин баары ушу жүлүндөн чыккан нервтердин баары самый периферический нервный система, четки нерв системасы да. Ал эми могу баш мээ нервтеринин жабыркашына токтолсоңуз, бул мээдеги нерв системасы кандай учурда жабыркайт? Эми мээден чыккан нервтер 12 жуп дебедимби? Ошонун ичинен бизге өтө көп келгендер бул нейропатия, лицо нерві дейбиз, бет нервинин жабыркашы, бет нервинин нейропатиясы. Бунда кандай болот? Бет нервинин нейропатиясы баягы суук дегенден болот, көбүнчө простудный фактор дейбиз. Кээде нерв кысылып калат, бул кулактан чыгат негизи. Бизде сүйрөмө деген бар, мээнин уландысы ошо жер аябай талуу жерде, ошо жерден чыгып, анан кийин кулак аркылуу, кулактын тешиги аркылуу чыгып, анан бетке тарайт, 3 тарам болуп. Анан ошо мисалы кээ бирде адамдар билбейт, көбүнчө жаштар деле, возрастта кишилер деле жанагындай сквозняк деп коебуз, простудный фактор. Туруп калышат, жанагындай баняга түшүп чыгат, анан кийин оронбой калышат, кулагына суук тиет, анан бети кыймылдабай калат. Кыймылдабай калганда чочуп кетет, кокуйда элечи. Анан баягы бетин кыймылдабаса жаман да, чынбы? Сразу эле кээ бир ойлойт, инсульт по эмне депчи. Анан ошолорду дарылайбыз. Негизинен мында иштебей калганда кандай? Көзүңүз чумалбай калат. Бизде мурда симптом белый деп койчубуз, паралич белый деп да айтылат. Көз жумулбай, көздү жумганда көздүн чарасы, баягы алмасы арт көздөй кетет, ак болуп. Коркуп калышат да. Демек көздүн иштөө функциясы дароо көздүн жок, сырткы эле көрүнүшү бул. Анан тиги каш өйдө көтөрүлбөй калат, тиши ырсайбай калат, жанагынтип оозу урту ылдый болуп, оозунан эме тамак агып калат. Ошондо коркунуч пайда болот. Муну биз көп дарылап жүрөбүз. Мен 46 жыл иштесемчи, ошонун ичинен көбүнчө ушу боюнча келишет бизгечи. Биз мындай айтканда түшүнүп калганбыз, билип калганбыз. Негизинен нервтин дарылоо убактысы 6 ай. 6 айда восстановление болуш керек да. Ошондо 3 курс лечение алыш керек. Ар кандай окуялар болот кээдечи. Менин бир теңдешим Воронцовкада Таштөбөдө жатып калыптыр. Бет иштебей калыптыр. Мага звонить этет. Ой, бетим иштебей атат, келип көрбөйсүң деп. Мен айттым, сен аякта дарыланып атсаң, дарыланып кел десем, тарынат. Келбейсиң деп. Анан бирден машинең бардым. Барсам бети кыймылдабай калыптыр. Эми коркуп калат кишичи. Анан ийне сайбайсың, иглотерапия кылбайсың дейт. Ой, сени врачтар көрүп атат. Деди, уят эми бизде этика деген бар да. Анан сен больницадан чык, пожалуйста кел деп. Анан келди. Бирден машинең келди, анан карасам, чын эле бети кыймылдабай калыптыр. Бир жак бети кыймылдабайт. Анан иглотерапия сайдым. Бизде атайын аппарат бар, электростимулятор. Ошону сайсам 3 күндөн кыймылдап калды. Анан ал кубам, ой, сен кыйын врачсың, сенсиң го дейт. Чын эле баягы же айыгам деген учур келип калганбы, же болбосо баягы ушундай степенде прорыв эткенби, чыгып кээде батыл айыгып кетет. Кээде созулуп кетет.
Ошо демек 6 айдын ичинде толук кандуу жакшы толук кандуу 100% айыгыш керек, 99% айыгыш керек. Эгер жакшы дарыланса чын эле айыгат. Демек дарылоодон көз каранды. Дарылоодон көз каранды. Бир айда бир жолу дарыланат 10 сеанстан. Могу сиз беттин бир тарабы кыймылдабай калат, дейсизби? Ошол деген бул бет нервинин нейропатиясы деп айтылат. Бет нервинин нейропатиясы деп аталат. Бизде неврит дегендер бар. Неврит деген воспаление нерва. Итти кошсо неврит болсо воспаление нерва. А биз нейропатия дегенибиз воспалениеден бөлөк да кээде нерв кысылып калат. Ошо воспаление болуп өзүнүн жана тешиктен чыгып, кулактын тешигинен чыгып атпайбы? Ошо жери кысылып шешит. Анда биз аягы эменин воспалениянын бардык симптомдору болот да. Колдор, долор, рубор, тумор, функция лица дейбиз. Бул эмне деген сөз? Кызарат, шишит, кысылат, иштебей калат жакшы. Ошону биз дарылайбыз, айыктырабыз. Эми баягы көнүп калган дарылоо да. Агай, сиз айтпадыңызбы, ушул нервтер, мээ нервтери жабыркаганда дароо көзгө, кашка, шилекейдин агуусуна, беттин кыймылдоосуна ушул нерселердин бардыгын нервтер иштебей чектелип калат депчи. Булардын ар бирин өзүнчө дарылаш керекпи же комплекстүү? Жок, жөн эле бир эле нерв 3 тарам болот. Мимический булчуңдарда мимикалык, билесиз да, мимика деген эмне? Күлгөн, ыйлаган, кубанган, ошо булчуңдар эле. А жак булчуң бул жерде страдать этпейт. Тамак жей берет кадимкидей элечи. Бирок бет иштебей калат. Эми бет иштебегенде аял киши үчүн, особенно жаштар үчүн коркунучтуу да. Көрүп алып эле ой чочуп кетет, бул жаман го депчи. 3 күндө күчөп отуруп 3 күндө барып токтойт бир жергечи. Ошо токтоо менен да 1-2 дем ашып турат, анан акырындан айыгат, акырындан. Шашканга болбойт. Кээ бирде сүф деп койсо эле айыгып кетет, анткени ал легкий степень поражения да, жеңил. Мындагы атайын степендер болот экен да. 300 степень поражения. Анан агай, медицинада дагы могу соматикалык нервтер деп да айтылат да. Ушунун алгачкы белгилери кандай болот? Адам буга кабылганын кантип билсе болот? Эми соматикалык нервтер деп биз мындай дейбиз. Биз өзү негизи баягы жүлүн нервтери соматикалык деп аталат. Анан денеге тарайт да. Мисалы, моюндан 8 нерв чыгат, көкүрөктөн 12 нерв чыгат, белден 5 нерв чыгат, куймунчактан 5 нерв чыгат, чычаңдан 1 нерв чыгат. Ушу 31 нерв. Ошо бүт денеге тарайт. Ошо кыймыл аракеттин баары ошо нервдин дем болот да. А эми бул нерв поражать этсе, көбүнчөсүн бизге мезурө берин невралгия. Ошо менен келишет. Баягы омуртка эме кабырга аралык нерв оорусай аябай кыйын. Кээде бир ошондой оору бар, апаясович лишай деген. Албай сиркектенип, мунун эмеси причинасы нерв баары эле бирдей эле. Биринчи сук деген айттым. Экинчи инфекция, үчүнчүсү травма, төртүнчүсү опухоль болушу мүмкүн, анан бешинчиси жанакыдай отравление, алкоголь. Жоксо уртут менен да отравление болот. Ушундай отравление болот. Эми баягы кабырга аралык невралгия менен келишет. Возрастта кишилер келишет, ыйлап сыктап келишет, катуу оорутат. Анан апаяс лишай менен ооруса, катуу ооруп кыйнап коет да. Биздин бир улуу урматтуу академик чакырып калды мени. Барсам, онтоп жаттыр. Ай, тиги профессорун чакырдым, бул профессорун чакырдым, эч жардам жок дейт. Карасам, ушу невралгия. Анан эми дарылап айыктырдык, анан улуу биз урматтаган агайдын эмесин батасын алыш жакшы да, чынбы? Ооба. Анан айып кетти, Кудайга шүгүр. Агай, анан сөзүңүзгө аралжы, ушул жерден айта кетсеңиз, бул нерв ооруларына кабылгандар эгерде мындай өз учурунда дарыланбаса, өз учурунда дарыгерлерге кайрылбаса, кесепети эмнеге алып барышы мүмкүн? Эми кесепети, мисалы бизге траничный нерв деген бар. 3 илдик нерв. Бул катуу оорутат. Биз баягы кыргыздар айтабыз го, катуудан тиш оору, жумшактан ичи оору депчи. Приступ болот. Кыйкырып жиберет, тура албай калат. Ой, деп эле кыйкырып жиберет. Бир 3 секунд болсо деле, 1 минутка жетпесе деле жаман катуу ооруйт. Анан ыйлап сыктап келишет. Эми муну дарылаш үчүн айтканда кичине баягы мурдагы тигилерде жеңил эмес. Кичине эмени талап кылат, вниманияны талап кылат да. Өтүшүп кетсе, О, жакында бир апа келди. 78 экен, ушу 80ге жакындап калган киши башынын тең ооруп, маңдайы ооруп чыдабайт. Ыйлап сыктап келди. Мен обычно эле дарыладым, иглотерапия кылып, тигиндей кылып, мындай кылып уколдорду берип, жакшы айыкпай койду. Анан ойлондум, ой, апа, сизге бир игла, кнопка деген бар эле. Ошону сайып көрөйүнчү деп. Анан ошону сайып, ал баягы драгоценный металлдан ичине сайып калтырып койду, 72 саатка чейин. Анан айып кетти.
Ал киши да кубанды, мен да кубандым. Эми баягы жан кыйналып турса жаман да, чынбы? Ал бир душманга да каалабайсың анчы. Катуу оорутуп демеле чыңыр ыйлап жиберет да. Демек өз учурунда чара көрүш керек. Өз учурунда чара көрүш керек. Эми менин нервтери 12 пара. Эми биз 7-чи парага чейин, 8-чи парага чейин дарылайбыз. Биринчи пара обонятельный нерв. Аны биз билдик. Баягы COVID-19 жыт сезбей калат го, жыт сезүү нерви. Экинчи нерв көз нерви. Көз көрбөй калат. Зрительный нерв. Үчүнчү нерв көздү кыймылдатчу нерв. Ушул нервге биз токтолсок болот. Анткени баягы сахарный диабетте дагы ушул нерв парализ этилет. Көз көздө карап калат, кыймылдабай калат. Кабагы бир жак көзүнүн кабагы жабылып калат. Анан кийин ошондон анан баягы көзүн кыймылдатылбай, анан зрачок расширение болуп калат. Ошо мына нейропатияны көрсөтөт, мына бул көрдүңүз, бул нейропатия лицевого нерва. Мына нервтин мына баягы кабагы бүркөлбөй калат, көзү жумулбай калат, бети жанакындай кыймылдабай, бир тарабы жанакынтип тиги бетин ырса айтканда жакшы иштебей калат. Бул баягы бет нерви. Болсо тройничный нерв, үчилтик нерв. Мына зоналар бар. Биринчи зона, экинчи зона, үчүнчү зона деген. Ушу зона менен прорыв этилет, кээде общий эле бардыгы прорыв этилет. Негизинен нервтер эки бөлүнөт. Чувствительный нерв дегендер бар, двигательный нерв деген бар. Көбүнчө смешанный. Сезимтал нерв центростремительный сезимди мээге жеткизип турат. А мээден кыймыл келет, орган кыймылдайт, мисалы бут кол кыймылдайт. Ушул жана айтпадымбы, үчилтик нерв, тройничный нерв аябай катуу оорутат. Мына бул терең жайланышкан, гастероузел деп коет. Бул нервтердин баары көбүнчөсү мээнин сөңгөгүнөн чыгат. Продолговатый мозг сүрүмеден. Эми ушуну дарылаганда көбүнчө обезболивающий бериш керек. Бизде жаңы баягы жакшы дарылар чыккан, карбамазепин деген, ушулар өзүнүн жардам берет, фенилипсин дегендер. Муну кээде глубокий жанагындай эме кылабыз. Мурда жазачыбыз, терең блокада. Азыр болсо точный блокада деп коет, Кытай блокадасы ал жакшы экен. Анан кээде нефти кезет. Айлык эткенде кезет да. Бул жерде көрдүңүз, мына көзү ачылбай калды, глазодевительный нерв. Көзү мына ичин көздөй карап калды, көрдүңүз. Анан кийинкисин болсо кыймылдабай калды мына. Кареги? Бул глазодевительный. Кареги расширение болуп, көзү кыймылдабай калды. Анан мына карабайсызбы? До дейт, мына көзү ичин көздөй карап калды. Сырттын көздөй тартылбайт. Анан кийин баягы дарылагандан кийин жакшы болуп келет. Бул глазодевительный нерв. Отводящий нерв деген бар. Ал 6-чы нерв. Отводящий нерв көз сыртты карабай калат. Көп ооруларда көз сырт. Анан кийин ким болсо 8-чи нерв бул слуховой нерв. Слуховой нервте кулагы жакшы укпай калат, кулак шум боло берет. Булар дагы бизге кайрылышат. 12 нервтин баары эле бүт дарылай беребиз. Анан полинейропатия жөнүндө дагы түшүнүк бере кетсеңиз, будан адам жабыркаганда кандай симптомдору болот, кандай белгилери бар, ушуга дагы айта токтоло кетсеңиз. Полинейропатия деген бул жалпы жана соматикалык нерв системасы поли деп атпайбы? Жабыркайт. Анда кол бут кыймылдабай калат. Бул айтпадым отравленияден. Көбүнчө алкоголь отравленияден, анан сахарный диабеттен, кант диабетинен. Анан колдору, буттары моомдой болуп, жакшы сезбей калат. Анан кээде кыймылдабай да калат. Көбүнчөсүн кыймылдабай да калышы мүмкүн. Карабайсызбы? Кол буттары кыймылдабай, жанакындай чолоңдоп келишет. Мына сахарный диабеттеги поражение. Бул болсо баягы нервти поражать этет, нервтин майда кан тамырларын поражать этет, сахарный диабетчи. Анан кийин момунда жакшы тартканда рисунокто. Мында баягы от менен кактап аткандай болуп, күйүп, жанакында кумурска чуркагандай болуп, кыбырап, бутта ушундай сезим болот, аябай кыйнайт да. Ошон үчүн тим эле ыйлап сыктап келишет да. Момундай бычак менен сайгандай болуп, анан момунтип улам-булам сайгылашкандай болуп, анан сезим да жоголот.
одновременно сезим да жоголот да. Анан бул остеохондроз дегенибиз да ушул периферический нервный системада, грыжа диска дегенчи. Burada biz ilgari bunu radikulit etmişiz. 70. yılları, 80 geçeyin. Ana остеохондроз деп kaldık. Anın kaçan tomografiya çıktı, barısı magnetli rezonanslı, barısı da gırıra diska деп kaldık. Buna gırıra diskadağı nervti kısıp kaldı. Kolu uçtu ve kaldı. Kolu uç yanakında çımıraydı. Gördünüz mü? Boğul, omurtkaralıq nerv. Boğul, jülün içindeki jülün bu sentral nervный sistema. Bundan çıkan var periferiyal nervный sistema. Görmediniz mi? Bu kısılıp kaldı, kompresiya. Gırıradan. Andan keyin kol hortat, put hortat. Bu da özünçe bir bizge ögönçe uşular azыр көбүрөөк келип kaldı. Mına. Gırıranız boğul. Janakı omurtkaralıq boğul kemirчек. Boğul kemirчек. Buyakta өстөй жылып, мынча çıksa protrузия дейбиz. Bundan çoğun çıksa 3 mm'ye çeyin protrузия, bundan çoğun çıksa gırıra diska deybiz. Bu gördünüz mü? O nervti kıskot. Nerv horuydu, çımıraydı, жақшы тebe қалады. Воспалениянын бардық. Бұл эми асептик воспаление да. Воспалениянын бардық. Жана айткан 5 симптомы дем ушул жерде болот да. Карайсызбы? Мына көрүнөт. Мына грыжа диска, көрбөйсүзбү? Мына грыжаңыз болуп, протрузияңыз да болуп, тул түйүп чыгып калды, бул түйүп чыгып калды, мен түшүндүрүп берем да. Мына бизде сплетение дегендер бар. Шейный сплетение деген бар. Тарам болуп тарайт ушул жерден эме деген плечо сплетение деген бар, 4 сплетение. Поясничный деген бар, белди сплетениясы, анан кийин эме крестцовый сплетение. Ушул мына седалищный нервти эле билип алышкан. Жанагы грыжа менен органдарчы. Анан чолоңдогонду билишет. Седалищный нерв жамбашты көзтө кетет органы, кутту көзтө кетет. Жанагы кыйнап коет да. Басалбай да калат. Бу менен эме азыр көп келип бар эле жаңағы емесін көтеріп алып келеді, томографиясын. Ушул эле болуп кеттик, кыйналып калдык, операция деп атат депчи. Операция качан болот? Операция чындай жазса болот, бирок айлаң 6 кетсе. Демек, операцияга жеткирбей эле айыктырып алса болот экен. Операция жетпей айыктырыш керек да. Биздин максат ошо да чынбы? Операция элдин бара албайт да. Грыжа диска деле элде ушундай мнение болуп калган, бүт эле операция барыш керек. Операцияны бүтүш керек. Андай болбойт да. Аны консервативный дарылаш керек. Жақсы болса, мына мойын, остеохондрозу, қолға кетеді, мойынға кетеді, башқа кетеді. Жана мен айтып кетпедім бе? Теге желке невралгиясы. Башты ортады. Невралгия затылыш нерві дейді. Бұ да қиынап қойды. Бізге көбінше келгендер шу. Желке невралгиядан, анан кейін қабырғаралық невралгия, анан кейін жанағындай қолы бұттары чымырап органдар. Агай, айтсаңыз, ушул нерв системасы менен жабыркаган бейтаптарды дарылоодо ушул Бекбоев клиникасында кандай шарттар түзүлгөн, ал жака кайрылган жарандар кандай ыкма менен дарыланып ушул илдетинен айыга алышат? Эми бизде комплекстик лечение да. Бул жерде комплекстик лечение керек. Дары-дармек менен, конечно, анан кийин жанагындай иглотерапия жакшы, массаж жакшы, жана лазер терапиясы. Лазер терапиясы терең кирет, нервтин жана воспалениесин кетирет. Анан кийин жана массаж деген разработка. Нервтер разработка кылат. Бетке да точный массаж жасайт, кыймыл аракет кылат. Ошентип айыгышат негизиненчи. Комплекстик леченияга, конечно, дары-дармектер. Азыр дары-дармек түрлөрү бар. Дары-дармектен коркпойбуз, Кудайга шүгүр. Кан тамырды кеңейтүүчү дарыларды беребиз. Нервтин кан тамырларын жакшыртабыз, кеңейтебиз. Анан кийин жанакыдай противовоспалительный дарыларды кеңири колдонобуз. Ал жерге жатып лечение алса болобу? Мисалы көбүнчө алыс аймактардан да келсе. Амбулаторный бизде келип кеткен, бизде поликлиникада медцентр келип кетме, ошол жерде дневный стационар жүрүшөт. Саат 8ден баштап 5ке чейин жүрүшүп дарыланып кетишет. Жакшы, агай, маегиңизге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Дабагер көрсөтүүсү ушун менен бүгүнкү берүүсүн жыйынтыктайт. Эгер суроолор боюнча кайрылам десеңиздер, экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.